кийимди, окуй турган жай, намазды, үйдү, ажаткана бардык нерсени тазалыкка чакырган динибиз. Сырткы тазалык бар, ички тазалык бар. Эң маанилүүгү ички тазалык, жүрөктү да таза кармайын. Эми кусул дагы тазалыктын бир жолу. Түшүркөгөндө, же болбосо баш кошкондон кийин сөзсүз жуунуш керек. Бул Алла Тааланын сиздерге, биздерге фарыз кылган. Бунун аркада күнөөлөр кечирилет, ден соолукка пайда, рух тазаланат, сооп алабыз. Кусулда 3 фарыз. Оозубузга 3 жолу суу алып, 1 жолу суу алыш фарыз өзү, мурунга жана бардык денеге. Албетте, энелерибиз бар, баарыбыздын апаларыбыз бар. Эне эже карындаштар чачты түбүнө чейин суу жеткириш керек. Эми эркекке караганда аял затын Алла Таала чач менен кооздогон, чачтар узун болот, ошону иче зерикпей жакшынакай жууш керек. Эгерде аябай кичинекей эме кылып койсо, мындай өрүп коет го, азыр 2-3 жолу өрүү эмес. Мындай өрүгөндө. Кичинекей кыздардыкын киши өрүп коет элеңиздер го, мондай кылып. Эгерде келиндердин чачтары же ошондой чачтар өрүлгөн болсо, гусул важип болуп калса, анда ал өрүлгөн чачты жазганга, жайганга аны кажети жок. Чач баш менен кайсы түбү турат го чач, ушул жерге суу жеткирүү эле болот да, ушул жерге. Калган болсо узун чачты мындай сылап эле койсо болот, мас кылып койсо болот. Эгерде жөн эле 2-3 жолу мындай эле болгон болсо, аны чачты жайып берип, бардыгына суу жеткириш керек. Бардыгына суу жеткириш керек. Дененин бардыгына суу жеткириш керек. Кээде жүрөгүм кысылып, өзүмү башкача сезе берем, кыйналып калам, не кылсам болот? Жүрөктүн бейпилдиги, жүрөк кысылбасын десеңиз, 2 иш кылыңыз. Биринчиси зикр. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла айтат, кабардар болгула. Ой, кулагыңарды ачып уккула. Алланын зикиринде гана жүрөк бейпилденет, жүрөк кысылбайт. Качан Алланын зикиринде? Экинчиси пайгамбарыбызга салават. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким мага 1 жолу салават айтса, Аллага 10 жолу салават айтат. Салаваттын таасири жүрөккө тиет экен. Ошон үчүн иншаалла салават саллаллаху алейхи ва саллямды 100 жолу, 1000 жолу айтыңыз, Кудай кааласа, жүрөгүңүз кысылбайт. Үчүнчүсү, эми булго руханий дарыны айтып атам мен сизге. Эми мындай материалдык дагы дарысы бар, жүрөккө шербат ичиңиз. Өрүк бар го? Ошо шербет деп коебу? Ошо өрүктүн шербаты, ошо шербети эмеге жүрөккө пайдалуу экен. Анан роза гүлдүн жыты дейт. Ама роза гүлдөр азыр жыты деле калбай калды, бирок кандай болбосун, ошо розаны жыттаганда дагы ошо жүрөктөгү кысылган, жүрөктөгү ушундай эме кетет экен да. Кайнене менен келиндин ортосундагы мамилени токтолуп кетсеңиз, айтып койдум, Кайненелер да түшүнүштү, келиндер да түшүнүштү, экөө тең ниет кылышты. Кудай кааласа бирибизге пайдалуу болуп жашайбыз деп ниет кылды, туурабы? Всё. Мен дарат алганда оң колум менен эле алам, себеби сол колум ооруйт. Эчтеке болбойт. Үзүр да. Үзүр. Болбосо бизде шариятыбызда оң кол сол колдун ишин бөлүп койгон. Таза нерселерди оң кол, мисалы оозду жууганда, бетти жууганда оң, ал эми мурунду бышкырган болсо сол, мисалы истинжа ал сол. Бирок үзүрлүү болсо уруксат. Тахажжуд намазын 2 рекет гана окуйм боло береби? Өтө жакшы болот. 2 рекет дүнүнүн ичиндеги канча нерсе бар го, ошодон жакшыраак деген пайгамбарыбыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарабынан тахажжуд 4 рекеттен 12 рекетке чейин. 2 рекет дагы өтө берет. Убактыңыз болсо да кошуп коесуз. Сиз вакцина алдыңызбы? Азыркы кырдаалда COVID-19 илдетине байланыштуу бүт мамлекет боюнча эмдөө жүрүп жатат. Бир түшүнүк берип коесузбу? Бир аз түшүнүк берип коесузбу? Мындай, вакцина боюнча бизде атайы министр здравоохранения, саламаттык сактоо министрлиги бар. Кепилдикке Кыргызстандагы бардык жарандын ден соолугун ошолор карайт. Эми алар курамын айтсын, кандай пайда, кандай зыян. Макулбу? Биздин тараптан мен бирөөгө дагы алыңыз же албаңыз деп айтканга акым дагы жок, айтпаймын дагы. Ошон үчүн иншалла мен жеке оюмча ыктыярдуу. Кааласаңыздар алыңыздар, кааласаңыздар албаңыздар. Ушул мечитте окууга чакырып жатышып келип окусак болобу, уруксат барбы дейт.
Куда каласа мына имам бар, имам хатип бар, Тилебай ажыдан сурайсыздар. Албетте иншалла аялдардын дагы кандайдыр бир сабагын уюштуруп, кажетин бүтүрүп, илим берүү бир борбору болуш керек. Карап иншалла бир башка учурларда Куда калса кеңешесиздер. Буну иншалла имам хатип Тилебай ажы иншалла өз эске алат, анан жооп берет. Биздин кыздарыбыз жолукка кирди иншалла. Бирок мектеп чечкиле дейт. Эмне кылсак болот дейт. Мектептин директорун жана мугалимдерин чайга чакыргыла. Аларга эжекелерге жакшынакай жолуктан белектен бергиле. Чайга чакырып. Мындайда жөн эле тиреше бербей, анан акырын айтып койгула, кыздарыбыз эми кичине ушул ыйман жолуна түшүп, жолук салынып, кичине жакшынакай Куда кааласа өзүнө жарашыктуу, ушундай жакшынакай жолук салып барышат. Эми сиздердин тарабыңыздардан эми мындай эми болбосун депчи, сураныч иретинде айтып коюңуздар, Куда кааласа бир жакшы болот. Анан дагы бир 2-3 айда деп баштаса, дагы чайга чакырыңыздар. Ушинтип ишти бүтүрүңүздөр. Сый менен, урмат менен, жумшак сөз менен. Аялдан күйөөсүнүн үйүндө ата-энесине бир тууганына Куран окутса болобу? Болот. Аял адам күйөөсүнүн үйүндө ата-энесине бир тууганына Куран окутса болот. Болот. Куран каерде болсо да окутсаңыз болот. Мейли ата-эненин үйүндө болсун, айырмасы жок. Аял адам тойго барса болобу? Тойго барганда мейли. Тойдагы эми бир бул биздин исламдагы баалуулук. Бирок ошол жерге өзүңүз эле эмес, күйөөңүз менен барыңыз. Же болбосо уулуңуз менен балагатка толгон, агаңыз менен, махрам менен барыңыз. Атаңыз менен барыңыз. Бирок тияктагы барып эми даңгыр-дуңгурлар эми жакшы эмес, ачык эле айтып коеюн. Анан көрөк иншалла жакшы ошол тойлук салыңыз, тойго салымыңызды бериппи, жакшы калооңузду айтыппы, дамос дейп анан баса бериңиз. Исламдагы той аябай жөнөкөй, бактылуу, исрапкерчиликсиз той. Аял киши сенсерни телефон көтөрсө болот. Боло берет. Сенсерни. Бардыгыңыздар эле көтөрүп алып кайра сурайсыздар. Албетте бул телефон сиздин бейишиңиз дагы, тозогуңуз дагы, ачык айтып коеюн. Арам нерсеге кирип, арам нерселерди көрүп, арам нерселер келер кечке окуп жашооңузду текке кетирбеңиз. Сизге эмне пайда? Кийимди кандай тигиш керек, ошону издеңиз. Тамакты кандай таттуу пышырыш керек, ошону издеңиз. Же болсо илим болсо, аны издеңиз. Калганына кереги жок бунун. Ушул отургандарга жалпы дем салып коесузбу дейт. Алла. 1,5 сааттан бери дем салып атам. Да. Адам өлгөн күнү кир жуубайт дешет. Коюлганга чейин ушуга кандай дейсиз? Бундай жок нерсе. Кайсы күнү жууйт, кайсын жуубайт. Кир дегенде жууш керек, аны сактап отура бербей. Андай нерсе жок. Азыркы араптар менен кантип байланышса болот, телефон номерин бере аласызбы? Чын айтсам телефон номерлери жок эле. Бирок буларды тааныйм. Максат немесине келет да, мына жетимдерге салган. Келеби булар? Тилебай ажы менен байланышасыз да? Анан Куда кааласа бул жака дагы жардам берип турат иншалла. Куда кааласа мындай өзү азалып коюң. Мындай жакшы тааныйбыз, жакшы араптар. Мен иним экөөбүз илим жолундабыз, дуага муктажбыз, дуа кылып коесузбу сураныч. Алла таалам эки дүйнөдө разы болсун. Алла таалам пайдалуу билим берсин. Алла таалам ушу өзүнүн жолуна бекем кылып, Куран хадистин кызматчысы, таркатуучусу кылсын, амин. Жин шайтан көз түйүү сыйкырлардан өзүбүзгө өзүбүз дем салып арылсак болобу? Болот эмес, кылыш керек сөз. Жин шайтан көз түйүү бардыгы бар. Сыйкыр бар, кара дуа бар. Да урматтуу айтып коеюн мына жерге. Ке бир энелер капа болуп алат да, эже карындаштар. Бирөөгө не деп коет эле, жолун байлатмай, окуттурмай, ысытма, суутма бир балекет, мындайларга барбагыла. Бакчыларга, көз ачыктарга барбагыла вообще.
Алла Таалам сізге әрбіріңізге өзіңізге берген түз уғат, сіз посредник іздебей, ортамчы іздебей, түз шығыңыз Алла Таалаға. Емнен сұрайсыз? Әлбетте сүннетке бекем болыңыз, мен сізге айтайын. Сіз сүннетке бекем болыңыз, сізді 1000 аялы еркек бірігіп алып, сыйқырласам сыйқыры тәсір етейбей. Жөттерге барып сыйқырлатып келбейбі. Ошон үчүн сөзсүз сиз сүннөткө бекем әрбір намаздан ихлас фалак насты окуп жүрүңүз. Ихлас сүрөсү, фалак сүрөсү, нас сүрөсү. Жатаарда 3 жол окуп дем салмайынча жатпаңыз өзүңүзгө. Өзүңүзгө дем салып, анан жатыңыз. Куда калса жакшы уктайсыз. Мына жин шайтан деген вообще жакындабайт. Аятал курсуну окуп. Анан мынау көз тию деген бар. Көз тийгенден этиятташ керек. Кейбир энелер, кейбир эркектерде, аялдарда көз тию болот да. Ошон үчүн ошону сезсеңиз, жосу кейбир аялдар өздөрү деле билет. Менин көзүм бар депчи. Алар анда машалла деп койсун. Ла хаула ва ла куввата илля билля деп койсун. Кейбир энелердин өзүнүн балдарына көз тийип кетет. Башкаларга эмес эле. Көз тию бар. Ошон үчүн сөзсүз машалла ла хаула ва ла куввата илля билланы айтып койсо, жакшы болот. Эми бирөөгө көз тийип калсачы, аны кантип кетириш керек? Ошо көз тийген bir özü жуунуп суусун берсин, ошого жуунтуп коюңуздар. Дароо жакшы болот Кудай кааласа. Кайсыл дуа, кайсыл сүрөнү канча күн айтсак толук арылабыз? Буну айтып бердим. Рукияны телефондон уксак деле болобу, дем салгандай болобу. Болот, бирок өзүңүз окугандай жетип болбойт. Берер, бүтөйүнө калдыбы? Жо азыркы окуган кайсы эле? Кайсы бүттү? Каякта окуп атабыз? Амынан антияка таштайсыз. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Келип бергениңиз үчүн рахмат, ыраазычылык. Бул Алла разы болсун. Гүлчайдын аялдар жамаатынан ыраазычылык билдирипсиздер. Чоң рахмат. Эгер эне баласынан кечкен болсо, бала энесинен кече алабы дейт. Аллаху акбар. Оор суроо ушу менен мен суроону токтотуп турайын, кармактуурлар. Тугандар, мындай урматтуу энелер, бала канчалык бузулуп кетсе деле, канчалык сизди тажатса деле, энелик ак сүттөн кечирбеңиз. Дуа кылып тура бериңиз, эми мейли ахиретин берсин депчи. Себеп дегенде эненин кечиргени ал бала бактылуу болушу мүмкүн эмес да. Бактысыздыгы анык. Ошон үчүн бала деле кечирбей ал анын иши эч кандай эмес. Аны бала энени төрөдү эле. Ошон үчүн энеме кылып тура бала андай кылбаш керек эч качан. Мына ал жерде өтө оор суроо бердиңиз. Ошон үчүн урматтуу энелер, сиздерден сураныч, балдарды андай кылбаңыздар. Урматтуу энелер, эже карындаштар, саатыбыз да убактыбыз жакындап калды. Сиздерге чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп, үйдөн бошоп, мынакей баарын, мына суроолор калды го, кыжалат болбоңуздар. Могу суроолордун баарына буюрса жооп беремин. Жоопсуз калбайт. Албетте 1-4 күндөрү менде сабактар болот. Азыр эми мына эми ковидке байланыштуу онлайндан сабак берип атабыз. Ар 1-4 күнү шам намаздан кийин куптан намазга чейин сабак болот. Ошол сабакты YouTube'дан дагы, Instagram'дан дагы, ушу соц тармактардан көрсөтөт. Ошол жерде суроолоруңуздарды Кудай кааласа окуп жооп бере берем буюрса. Азыр себептен азыр мынага отурсак, пешим намаз болуп калгыдай. Анан бул жактан эми бул эркектер да келет, айтат да, аялдар алып тургай биздин мечитти деп дагы тополоң чыкпасын күлчөдө. Ошон үчүн биз эртерээк үйлөрүбүзгө барайлы.